Бүгүн Бишкек шаарында көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин саммити болууда. Алгач Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлерин тосуп алып, жалпы сүрөткө түшүү расмиси өттү. Президенттер алгач чакан курамдагы сүйлөшүүнү жабык режимде өткөрүп, андан соң жыйын кеңейтилген форматта уланды. Быйыл КМШга мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити Кыргызстандын төрагалыгы астында өтүүдө. КМШ саммитинде уюмга мүчө өлкөлөрдүн соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыгын кеңейтүү жана чыңдоо боюнча чечимдер кабыл алынары айтылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Тажик эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, темалардын кеңири спектрин, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Ошондой эле алар регионалдык жана эл аралык күн тартиби жана КМШ жыйыны боюнча пикир алмашты. Мамлекет башчылары эки өлкөнүн жана элдердин ортосундагы ынак коңшулукту бекемдөө максатында үзгүлтүксүз саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, эки тараптуу мамилелердин бардык спектри боюнча ачык жана мазмундуу сүйлөшүүлөргө даяр экендиктерин билдиришти. Орусиядан Кыргызстанга жөнөтүлүүчү бензиндин жана дизелдик майдын көлөмү быйылкы жылдын жыйынтыгы менен былтыркы жылдагыдай болоорун 12 октябрда Бишкекте Орус президенти Владимир Путин билдирди. Эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын эң маанилүү багыттарынын бири энергетика экенин, Орусия Кыргызстанга мунай продукциясын жөнөтүүчү негизги өлкө болуп эсептелерин белгилеген Путин, Орус тарап кыргызстандык керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын толук жаап келатканын кошумчалады. Былтыр 1,2 миллион тонна экспорттодук, быйылкы жылдын жыйынтыгы менен да ушундай эле көрсөткүч болот деген ниетибиз бар, деген Владимир Путин. Бишкектен 1-май райондук сотунун чечими менен грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице-президенти Ахрор Иманов тергөө бүткүчө 4-декабрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу маалыматты аталган соттун басма сөз кызматы ырастады. Ахрор Иманов уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган деген шек менен кармалганын 11 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген. Атайын кызмат Иманов Камчы Гөлбаевдин кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылап келгенин, ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренеси менен козголгон иштин алкагында кармалганын тактаган. Иманов жүк ташыган бир катар компаниялардын ичине кийлигишип, алардын кирешесинин болжолу менен 30% кылмыштуу топтордун орток кассасына чогултууга катышып жүргөнү кабарланган. Төө ашуусунда кар жаап жатат. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Мекемеден белгилегендей, жол инспекторлору Бишкек-Ош унаа жолуна сапарга чыккан айдоочуларга унааны кышкы дөңгөлөккө өтүүсүн, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сакташы зарыл экендигин жана карама-каршы тилкеге чыкпай айдоону эскертет. Бишкек-Ош унаа жолунда аталган башкармалыктын өздүк курамы кызмат өтөдө. Бүгүн Коргоо министрлигинин балыкчыдагы Эделбейс окуу машыгуу борборунда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтыкты сактоочу күчтөрү менен биргелешкен Бузулбас Бордоштук 2023 машыгуусунун салтанаттуу жабылыш аземи өттү. Мекемеден билдиргендей, салтанатта сөз сүйлөгөн Коргоо министри Бактыбек Бекболотов машыгуунун бардык катышуучуларына жогорку аскердик чеберчиликке жана кесипкөйлүгү, тырышчаактыгы жана толук берилгендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Андан ары Коргоо министри машыгуунун негизги өзгөчөлүгү кургактыктагы аракеттерден тышкары Көлдө иш жүзүндө иштелип чыккан Россиянын аскер деңиз флотунун сыноочу базасы менен биргелешкен аракеттерди жүргүзүү маселеси болгонун белгиледи.